Бактыгүл Бадиева, сиз кайдыгер болсоңуз, мен кайдыгер боло албадым. Ырчы Бактыгүл Бадиева Алла аянтына тамак бергени үчүн сын айткандарга социалдык баракчасы аркылуу жооп узатты. Берсең дагы, бербесең дагы жамансың деген ушул окшойт. Кечеги төңкөрүштө волонтер катары элге тамак бергениме сын айткандарга таң калдым. Сиз кайдыгер болсоңуз, мен кайдыгер боло албадым. Башка региондордон келген инсандарга Алла аянтын күзгүдөй жыйнап койгон тазалыктын командасына, ыктыярчыларга бир четинен боорум ооруса, бир четинен ыраазы болдум. Ач кадырын ток билбейт дейчү беле, жаңы операция болсом дагы колумдан келе турган ишке кол кабыш кылайын дедим. Жөн отурууга жүрөгүм жай бербейт экен мындайда. Баракчаларым аркылуу ысык тамак, ысык чай жагынан жардамдашууга кайдыгер эмес айындарды чакырдым. Анан ар кандай ой пикирлерди калтырасыздар. Зээним кейип капаландым. Мен эч кандай партияга жалданган жокмун, өзүңүздөр билгендей. Өз ыктыярым менен ага-энелерге, эне жүрөгү менен эже камкордугу көрсөттүм. Негативдүү ойлор жашообузга терс таасир берет. Жакшылык кылып, жакшы нерселерди гана ойлойлу деп кайрылды көрмандардын ырчы. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Айпери Кубик кызы Ош чергеси менен кудалаштык. Ырчы Айпери Кубик кызы сиңдиси Аймери Калыкованы турмуш жолуна узатууга даярданып жатышканын айтты. Бул тууралуу маалыматты ырчы социалдык баракчасына бөлүштү. Бардык калоо тилектерге Аллах ыраазы болсун. Биздин үйдүн кенжеси, эркетайы, апамдын кара жөжөсү Аймери Калыкова буйруса Ошко келин болгону турат. Ош чергеси менен кудалаштык. Кече эле тамтуң басып, ар бир кылыгың жагымдуу, ар бир сөзүң таттуу, тилиң ширин томпойгон кыз элең. Эми мына Аллахтын буйругу менен турмуш жолуна аттанганы турасың. Аллах эки дүйнө бактылуулугун насип этсин, бактың тоодой жана түбөлүктүү болсун деп сиңдисине каалоо тилегин арнады ырчайым. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Айзура Иманалиева, жашоо тартуулаган жаратканыма жана ушул эки адамга ыраазымын. Белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин кызы Айзура Иманалиева туулган күнүнө байланыштуу пост бөлүшүп, ата-энесин эскерип, социалдык баракчасына акын жананын жубайы ырчы Гүлбү Ороскул кызынын сүрөтүн бөлүштү. Жашоо тартуулаган жаратканыма жана ушул эки адамга ыраазымын. Азыркы жашоодогу биринчи максатым экөөңөрдүн тигил жактан карап сүйүнүп, сыймыктана тургандай өмүр сүрүү деп жазды Иманалиева. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG.